УКМК төрагасы Хамчыбек Ташиев Ошто жетекчилер менен өткөн жыйында Жогорку Кеңештин депутаттары кадр маселесине кийлигишерин айтып, акимдерге буга жол бербөөнү эскертти. Кээ бир эл өкүлдөрү аймактарда муну кой тигин ал деп кадр финансы маселесине кийлигишип алышкан. Ушул маселелерге кийлигиштирбегиле, дагы кайталана турган болсо мыйзам чегинде чечимдерди кабыл алабыз деген Ташиев. Ал такталган маалыматтар боюнча ноокатта депутат Надира Нарматова дайыма кадр маселесине кийлигишерин айтып, райондук билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Тажибаева анын курбусу экенин белгилеген. Кадр маселесине кийлигишкендердин катарында Бактыбек Марипов, Улан Примов, Талайбек Сарыбашев, Улукбек Ормоновдордун дагы аты аталган. Урматтуу депутаттар, жергиликтүү бийлик органдарына барып, муну кой тигин ал дегенди токтоткула жана унуткула. Буга биз жол бербейбиз, акимдин ишиби аким чечет деген УКМК төрагасы. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына урнотом дегенди унуткула. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай бардакайбыз. Мамлекетибизде тартип болот, тартип менен биз мыйзам чегинде гана ишибизди алып барабыз. Акимдин ишиби аким жасайт, мэрдин ишиби мэр жасайт. Болду. Анан ишине гана баа бересиз. Мамлекеттик салык кызматынын жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов Москвага болгон жумушчу сапарынын алкагында Россиянын федералдык салык кызматынын жетекчиси Даниэль Игоров менен жолугушту. Бул тууралуу салык кызматы билдирди. Жолугушууда аналитикалык салык базасы чөйрөсүндөгү санариптик чечимдерди өнүктүрүү боюнча биргелешкен программаларды ишке ашыруу макулдашылды. Ошондой эле эки өлкөнүн салык кызматынын жетекчилери тажрыйба алмашуу, окутуу жана салык органдарынын кызматкерлеринин квалификациясын жогорулатуу жаатында туруктуу кызматташуу керектигин белгилешти. Баткендин тургундары үйүндө сактап жүргөн мыйзамсыз курал жарактарын ыктыярдуу түрдө укук коргоо органдарына тапшырып беришти. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка караганда Баткен районунда жүргүзүлгөн арсенал рейди ойлогондон дагы жакшы жыйынтык берген. Түшүндүрүү иштери эл арасында улуттук аң сезимдин жогорулашына түрткү берип, тургундар өз ыктыяры менен 78 даана ок атуучу курал, ондогон октары жана 2 даана кол гранатасын тапшырып беришти. Мындай көрсөткүч жашоочулардын коомдук коопсуздукка болгон жоопкерчилиги жогору экенин тастыктайт деп айтылат маалыматта. Облустук ички иштер башкармалыгы тапшырылган ар бир курал кылмыштарды алдын аларын белгилеген. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Якутияга иш сапары менен барып, Саха Республикасынын башчысы Айсен Николаев менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттөн билдирди. Тараптар маданий гуманитардык байланыштарды чыңдоону, биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Ошондой эле сапардын алкагында Байсалов Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун жетектеген көрүнүктүү мамлекеттик жана коомдук ишмер Якутиянын тургуну Максим Амасовдун эстелигине гүл койгону айтылды. Кыргыз делегациясы Россия элдеринин улуттук рухунун күчүн жана биримдигин символдоштурулган 12-Манчары оюндарына арналган салтанаттуу иш-чараларга катышууда.